Хотим пожаловаться на ваших сотрудников. Почти на всех, потому что относятся очень по-свински. Так не поступают. И почему мы должны выслушивать от них такие слова, какого хрена вы приехали? Вам не кажется, что из-за того, что мы приехали, у них есть работа? Кыргызстандык мигрант Алтынай Муратованын Сахарова миграциялык борборунда тартылган бул видеосу бир нече күн мурда социалдык тармактарга тараган. Анда Муратова борбордун кызматкерлеринин урой мамилесине даттанган. Медиахаб кыргыз мигранты менен байланышып окуянын чоо жайын укту. Мен кайсыл жагына барышты билбей калып, биз ошол аялга кайрылган учурубуздан башталды да бардык нерсе. Биз сурадык, барып, а не подскажете, куда нам дальше деген жерибизден мынтип ондай кылып көрсөттү. На стене все написано. Не видите, что ли? Деди. Анан, вы можете попроще обращаться, повежливее деп эле айттык биз деле. Десек, сама знаю, деп ушундай тондо жооп кайтарганынан улам. Зачем вы тогда сидите здесь? Деп айттык да биз дагычы. Зачем вы тогда здесь сидите, если не можете нам подсказать? Десек, а зачем вы приезжаете к нам? Деген суроо чыкты. Ошентип айтты. Анын жанынан дагы бирөөсү чыга калды. Молча иди деп ушундай прям ушундай кабылууларды уктук да, ушундай сөздөрдү. Анан ошон менен дальше өтүп кетип, баягы секторлордон өтүп атканда дагы байкалаттык, флюорографияда мен менен болгон окуя. Ошондон чыкканда аягында барып кайрылабыз деп, биз кайрылуу жасагыбыз келип атат, биз арызданабыз келип атат деп айтканда, бизге ошентип силер айтканга мен эч ким көңүл бурбайт, майын бербейт деп коюшту. Электрондук түрдө гана жазышкан мүмкүн. И то ошону караса дейт. Ошондо сиз жанагы видеого тарткан учурда кайсы бир бөлүгү түшпөй калды да видеого, ошондо ошол диалогдор түшпөй калды беле? Ооба, именно ошол Елена Юрьевна айтып аткан жерлери түшпөй калган. Анткени эми ойдо жок да андай нерсечи. Андай сөз күтөм деп ойлобойсуң адам. Андай жаман мамиле күтөм деп ойлобойсуң. Телефон чалып, арыз калтырыптырсыз, кайсы мекемеге арыз калтырдыңыз? Мен ошол Сахарова, миграционная служба Сахаровага чалдым, номерин интернеттен терип алып чалдым. Силерге ушундай кызматчыңарга мен арыз калтыргым келип атат деп билдирип бердим. Мага алар башка индекс, башка адрес беришти. Ошол Почта России, ошол жактан электрондук түрдө катыңызды калтырсаңыз болот дешти. Мен анын баарын жазып алып, андан кийин мен Почта России ошол мекемеге дагы чалдым. Мен ушундай арыз калтырайын деп атам, могул дарек боюнча, бирок менде болбой жатат десем, госуслуги сайтына кирип, сиз каттоодон өтүш керексиз деди. Анан ошол жакта баары чыгат деди. Макул деп кирип, госуслуги сайтына кирип каттоодон өтсөм, мен арыз жаза албайт экенмин. Анткени менде чектөө бар экен. Арызды ошол Россия Федерациясынын жараны гана калтыра алат экен. Анан мени флюорографиядагы отурган врач чакырганы жаккан жок. Ал врач менин кыз киши экенимди билген жок. Бизден браслеттеги номер менен терезе баягы окошкодагы эмеге карап, кайсы кабинетке кирет экенибизди айтат. Ошол экрандан биздин номер пайда болгондо кабинетке кириш керек болот. Бул ичиндеги адамдар чыгарбай туруп мени чакырыптыр. Мени да балким эркек деп ойлогон чыгар. Ал жагы дагы бар. Анан мен эшикти ачып кирсем эле 3 эркек туруптур ичинде. Анан 3 эркек турган экен, үстүндө эми флюорография билесиз. Üstünde kiyimi çok durgan eken. Ama montip gözümdü jabıp эле teskeri karap çıkıp ketsem, девушка деп эле бакырып, кайра бакырып чакырып калды. Анан кайра моntip gözümdү тосуп алып кирдим. Что десем, иди ко мне иди деп чакырып атат да. Түшүнүп атасызбы? Орустарда мынтип иттерди чакырат. Же болбосо кичинекей жаш баласын эркелеткенде, иди ко мне мой малыш, сладкий мой деп мындай, иди ко мне деп мындай кучактап, ошондой выражение болуп түшүнөт бул нерсени, мен ошондой түшүнөм. Анан мен ойлобойм, ал мени жакшы көргөнү менен ошентип иди ко мне деди деп ойлобойм да. Анан кайра киргенимде, тут мужики, оказывается, дедим. Тут, оказывается, мужики есть. Я приду, когда они выйдут, дедим. Десем ички кабинеттин көрсөтүп, жана тосмосу бар жерди көрсөтүп, ошол жака өт дагы чечинип тура берди. Все, они ушли деди, выходи деди. А мен чечинип алып чыктым. Чыкканда алар толук чыгып кетпептир.
бирөөсү жана кире бериштеги жерде калыптыр. Ана мен уже жарым жолго келип жана флюорография аппараттын ичине кирген атканда тиги чуркап чыгып айтып атат мерки эркекке. Бияка карабай тур, чыкпай тур, мынакта кыз бала бар деп айтып атат да, мага ошол жери жаккан жок. Мен каяктан билем кандай адам. Неге мен бир кабинетте бир эркек менен антип мен түшүшүм керек аппаратка. Алтынай Орусияда иштегенине 15 жылга чукулдап калды. Мигрант кыз негизинен телео тармактарында эмгектенет. Учурда кол борбордо иштеп жатат. Ал башка мигранттар да начар мамилеге туш болбошу үчүн баштан өткөн окуясын Сахарова миграциялык борбордун жетекчисине жеткиргиси келет. Соц тармактарда Муратованын видеосуна миңдеген комментарийлер жазылды. Көпчүлүк кызды көйгөйдү ачык айтып чыкканы үчүн кубаттаган. Арасында Сахарова да начар мамилеге кабылганын айткандар да бар. Ошол эле маалда миңдеген мигранттарды тейлеген, кызматкерлерди түшүнүүгө чакыргандар да жок эмес. Медиа хаб бул окуя боюнча комментарий алуучу Москвадагы элчиликке кайрылды. Бизге Алтынай Муратова менен анын курбусунун укуктары бузулганы боюнча жагдайды териштирүү үчүн элчиликтин кызматкерлери Сахаровага жөнөп кеткенин белгилешти. Бул окуянын жагдайларын токтоо үчүн элчиликтин консулдук бөлүмүнүн башчысы Москва шаарындагы көп функционалдуу миграциялык борбордун башкы директору менен сүйлөшкөн. Маек учурунда консул социалдык түйүндөрдө тарап жаткан аталган борбордун кызматкерлеринин жарандарга карата одоно мамилеси тууралуу маалыматка байланыштуу тынчсыздануусун билдирип өткөн. Өз кезегинде мекеменин башчысы миграциялык борборго келген адамдарды сапаттуу тилөө алардын негизги принциптеринин бири экенин белгилеп, окуяны иликтеп көрүп, одоно мамиле кылуу фактысы аныкталса, тиешелүү чара көрүлөрүн билдирди. Сахарова көп функционалдуу миграциялык борборунда мигранттар каттоого туруп, ишке патент алып, атайын медициналык текшерүүдөн өтүшөт. Борбор күн сайын 5000ден ашуун кишини тейлей алат. Ага карабастан мигранттар арасында узун кезек жаралат. Мындан улам айрымдар таңкы 5-те эле барып кезекке турушат. Узун кезектер Сахаровадагы жалгыз эле көйгөй эмес. Буга чейин кыргыз мигранттары миграциялык борбордо орус армиясына келишимдик негизде кызмат өтөөгө азгырып жатышканын медиа хабка айтып беришкен эле. Бул маалыматты кийин башка дагы эл аралык медиалар тастыктап чагылдырды. Жакында эле орус басылмалардын бири Сахаровада борбор азиялык мигранттарды согушка барууга мажбурлоо дагы деле уланып жатканын жазды. Бул тууралуу басылмага миграциялык борбордун кызматкерлеринин бири айтып берген. Мигранттарга негизинен жакшы айлык акы, социалдык төлөмдөр, пенсия жана пособия, орус жарандыгы убада кылынат. Москва мобилизация токтоду дегени менен келишимдик негизде 400 000 кишини аскерге алат. Жерлерде армия кызмат өтөгөндөрдүн тизмесин да түзүп, эркектер военкоматка чакырылып жатат. Чакыруулар мурдагыдай колго берилбей, эми мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү порталы аркылуу эле жиберилмей болду. Акыркы маалыматтар боюнча орус жарандыгын 600 000ден ашуун кыргыз алган. Келишимдик менен аскерге кыргыздар да чакырылышы толук ыктымал. Орусияда эмгек миграцияда жүргөн кезектеги кыргыз мигранттын көйгөйүн мен Эльвира Султанмурат кызы айтып бердим. Көрүшкөнчө.